Айыл жергесинде бала бакча жетишсиз же такыр эле жок экендиги коомчулукка тааныш эле жагдай. Деген менен мындай маселени чечүүгө бел байлап өз алдынча аракет кылгандардын учу кур эмес. Алсак Атабеков айыл аймагындагы Жиде айылында жергиликтүү тургундун демилгеси менен жаңы бала бакча ишке кирди. Бакча 100 орунга ылайыкталып, учурда 70 чукул бала кабыл алынган. Мында керектүү шарттар камдалып, 3 маал тамагы дагы каралган. Жиде айылынын тургундары бала бакчага муктаждык күч болгонун, мурда шаардагы бакчаларга балдарын ташып жүргөнүн эске салды. Алар бакчада бөбөктөрдү ар тарапта өстүрүүгө, мектепке даярдоого өбөлгө түзөрүн белгилешти. Бакчабыз жакшы, элдин талабына ылайык жакшы ачылыптыр. Элге өзү ушундай бакча керек эле. Мына ошо максат ишке ачышыптыр. Рахмат ушуларга дагы. Эми балдарыбыз Кудай кааласа жаңы методдо окушуп, ушул жерде талим алып, неме кылат экен. Жасалгысы аябай жакшы, бизге жакты. Биздин Жиде айылында бизге жакын ортодо мындай садик жок болчу. Биз аябай кубанып атабыз. Себеби балдарыбыз садикке келип, ушул жерде тарбияланышып, ушу Касымовдардын үй бүлөсүнө терең ыраазычылык билдиребиз. Жаңы бала бакчанын негизги өзгөчөлүгү Монтессори ыкмасы менен сабак өткөндүгүндө. Бул уникалдуу ыкма баланы өз алдынча болууга, күнүмдүк турмуштагы муктаждыктарын өзү аткарып, жоопкерчиликтүү болушун шарттайт дешет. Баланы психологиялык жана моралдык жактан түшүнүп, жаңы ыкма менен сабак өтүү үчүн тарбиячылар дагы окутуудан өтүшкөн. 1,5 жаштан 5-6 жашка чейин алабыз. 4 группа алдык, азыр 4 группа болду. 4 группага болдук. Ясельный, подготовительный, младший деп 4 группа чыкты. 10 адам жумуш орду менен камсыз болду. 67 бала алдык, уже кабыл алдык. Кечетен баштап уже договор түзүп ата-энелер менен. Бакчага өмүрүн бала тарбиялоого арнап, бакчада көп жыл эмгектенген Зыйнат апанын аты ыйгарылган. Бакчанын акысы дагы жергиликтүү тургундардын чөнтөгүнө ылайыкталыптыр. Акылай Кырабаева, Аскар Маматисаков, Регион.